الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдардын падышасы Аллах субханала ва таалама чексиз мактоолор пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах тааланын салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Демек өткөнкү сабактарыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көчүүсү жөнүндө жана Мекке менен Мединенин ортосунда болгон кээ бир окуяларга токтолуп өттүк. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам төрөлүп, киндик каны тамган жерди таштап Мединеге сапар кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мединеге сапар кылуусу башкалардын сапар кылуусунан өзгөчөлөнөт эле. Эмне себептен? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Меккени таштап кетүүсү түбөлүктүү эле. Тактап айтканда, толугу менен таштап кайтып келбөө максатында чыкты эле. Хижра деп коет ушул нерсени. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени аргасыздыктан кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккени сүйөт эле, Меккени жакшы көрөт эле. Мекке ыйык шаар. Мекке бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери эмес, балким Ибрахим алейхиссаламдан баштап эле ажылыкка буйрулган шаар болуп калган. Ошол убактан баштап арабтар ажылык жөрөлгөсүн аткарат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол шаарда төрөлдү, ошол шаарда өстү, ошол шаардын топурагына аралашты. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 40 жашка чейин доор сүрдү. 40 жашка чейин арабтар менен журулушту, кадимкидей жашады, ага ини, аке үкө болду. Бирок албетте динине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам разы болбойт эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын каада салтында же болбосо ушундай аччык айкын ширк болбогон же башка маселелеринде каршы иш кылбайт эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин Аллах тааланын тарабынан пайгамбарлык миссиясы жүктөлгөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын көптөгөн нерсесине каршы чыга баштады. Эң биринчи болуп албетте алардын көп кудайлуулук деген ишенимине, алардын динине каршы чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин такыр алар карманып, тутунуп келген динге каршы эле. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухид менен келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жалгыз кудайлуулукту, тактап айтканда бардык инсаниятты жалгыз Аллага сыйынууга чакырып келди. Алар болсо ал динди билбейт эле. Алар балким көп кудайлуулук менен Аллахка жакындык кылат эле. Аллах таалама шериктерди кошот эле. Жада калса Аллах субханала ва тааламдын өзүнө караганда шериктерине көбүрөөк ибадат кылат эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жерде 13 жыл даават кылды. 13 жыл Аллах тааламдын буйругуна жеткизди. Аллах таалам түшүргөн шариатты аларга жеткизүүгө аракет кылды. Бирок тилекке каршы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватын азчылык адам гана кабыл кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошентип 13 жыл даават кылгандан кийин, көптөгөн тоскоолдуктардан кийин, көптөгөн кыйынчылыктардан кийин Аллах субханала ва таалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Мекке шаарын таштап Мединеге көчүүнү буйрук кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күндө Аллах субханала ва тааламдан өкүм келгенден кийин Мекке шаарын таштап сүйүктүү болуусуна карабастан дүйнө үчүн эмес, аял үчүн эмес, дагы башка жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, караңыздар бир туугандар, жакшылап билиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалардын көчүүсү өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес, балким дин үчүн болгон. Өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын курбанчылык кылып болсо дагы динди сактап калуу максатында өздөрү туулуп өскөн, өздөрүнүн бизнеси бар, өздөрүнүн жумушу бар, үй бүлөсү бар, үйү бар жерди таштап кетти. Бул чоң бир курбанчылыкка муктаж эле. Акыйкатта сахабаларда бул нерсеге эрк жетти. Сахабалар өздөрү сүйгөн аялдарыны таштап кетти кээ бирлери балдарынан ажырады хижра үчүн, кээ бирлери дүйнөсүнөн ажырады. Бирок аларды бул нерсе токтотуп кала алган жок. Алар ошол нерсесинен ажыраганына карабастан эмне кылды? Аллах тааламдын буйругуна тарап хижра кылды. Ошолордун сабынын башында албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыздары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакын адамдары бардыгы Меккеде калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ал нерсе Меккеде алып кала албады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааламдан буйрук келди, ошол замат аттанды Меккеден Мединеге карай.
Ошентип Мединеге сапар кылып, Мединеде бир топ күн жүрүп, жолдо бир топ күн жүрүп, андан кийин Мединеге кирип келди. Биз бул жөнүндө өткөнкү сабагыбызда токтолуп өткөнбүз. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Кубага түшүүсү жөнүндө сөзүбүздү улантабыз. Демек пайгамбарлыктын 14-жылы Робиул Ауал айынын 8-inde, тактап айтканда биздин жыл менен эсептегенде, милади жыл менен эсептегенде, биздин жыл дегенде максат биз бүгүнкү күндө эсептеп жаткан жыл менен эсептегенде 622-жылы 23-сентябрда дүйшөмбү күнү Медине шаарына кирип келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана Абу Бакр экөө Меккеден Мединеге сапарга чыккандыгын уккандан кийин Мединенин эли күндө эрте менен чыгып, күн часырап ысыганга чейин жолду карап турушат эле. Бул сапарда ошондой кылып, бирок күн аябай катуу ысыгандан көпчүлүгү үйлөрүнө тарап кеттиле. Ошол учурда Харра шаарында, ошол Мединенин сыртында, Мединеге кирген эле жерде, Харра деген жерде бир жөөт жигит өзүнүн ушундай тамбашысына чыгып, алыстан эки караанды көрдү. Эки аппак кийимде келеткан караанды көрүп, ошол замат жанагы жерде кыйкырып жиберди. О арабтар, силер күтүп жаткан чоң атаңар келатат деп кыйкырып жиберди. Анан жанагы жерде ушунчалык чыдамсыздык менен күткөн, сүйүп күтүп олтурган ансарийлер эмне кылды? Ошол замат чуркап чыкты. Бардыгы чуркап чыгып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен Абу Бакрды тосуп алды. Ушунчалык шаттыкта, кубанычта, маанайлары эң сонун болгон абалда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп алышты. Ошентип алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тааныбагандыктан, Абу Бакр радыйаллаху анху чоңураак киши болгондуктан Абу Бакр радыйаллаху анхуну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деп пайгамбардай көрүшүп, Абу Бакрга салам берип жатышты. Бирок Абу Бакр ошол Мединеге, ошол Кубага кирер замат түшүп, ордунан түшүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үстү ачылып, күн тийип калганын көргөндө, жанагы көлөкөлөйм деп үстүндөгү нерсесин жаба баштаганда, ошондо билди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал эмес экендигин. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен көрүшө баштады. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Кубага кирип келди. Медине шаарынын эли тарыхында мындай нерсени көргөн эмес эле. Мындай шаттык, ушундай кубанычтуу маанайда элди көргөн эмес эле. Себеби биз ылдыйракта дагы токтолуп өтөбүз. Хазрат жана Аус жашаган эл кылымдар бою согушуп келген. Согуштун маанайын жакшыраак билген. Согуштун тактикаларын, согуштун куралдарын жакшыраак билген эл эле. Аларда майрамдар бар эле, бирок албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгендиги алар үчүн эң сонун майрамга айланды. Эң сонун майрам болду. Ошол күнү бардыгы кубанычта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөндүгү аларды эң бактылуу инсандардан кылды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жолукту. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кубада Кульсум ибн Хадм деген адамдын үйүнө түштү. Кээ бир риваяттарда Саат ибн Хайсамдын үйүнө деп да айтат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде дүйшөмбү күнү түштү. Дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, бейшемби. Тактап айтканда 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү күн калды дагы 5-чи күнү Медине тарапка кылды, сапар кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге чыгаардан алдын кылды? Эң биринчи такыбалыктын үстүндө курулган мечитти курду. Ал да болсо Куба мечити эле. Жердин үстүндө эң биринчи курулган мечит ушул Куба мечити. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин ибадат кылуучу жай, Аллах таалам менен пендени байлай турган, сыйна турган үй, Аллах тааламдын үйү ушул Куба мечити курулган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол мечитти курууга өзү дагы салымын кошту. Ошентип тагалар болуп саналган Бану Наджар урусунан адам жиберип, Бану Наджар алар ошо Мединенин ичинде жашайт эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолордун жанагы коргоосунун астында Мединеге кирип барды. Себеби арабтарда биз өткөнкү сабактарыбызда дагы айтып өткөнбүз, ушундай адат бар эле. Бирөө шаарга кирип келетканда, ошол жердеги аттуу баштуулар кылат эле, өз коргоосун алат эле. Өз коргоосун алып, анан кийин кирип келет эле. Себеби эгерде өз коргоосун албай турган болсо, ага кандайдыр бир зулумдук боло турган болсо, же болбосо кандайдыр бир зыян жете турган болсо, аны эч ким кылбайт эле, өз кепилдигин албайт эле, аны коргоп бербейт эле. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Наджар тагалары болгон, тайкелери болгон Бану Наджар өз коргоосун алып Мединеге алып келди. Ошентип Бану Салим ибн Ауфка жетип келгенде жума намазынын убактысы кирип калат. Ошол жерде кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Аллах таалам тарабынан жума намазы парз болгондугун өкүмү чыгат. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүздөй сахаба болуп туруп,
жума намазын окуйт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жума намазын окугандан кийин Мединеге кирип келет. Мединеге кирип келгенде ал убакта Ясриб деген шаар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге киргенден кийин ал Мадинатун Набауи же болбосо Мадинатул Мунаввара, пайгамбардын шаары же болбосо нурланган шаар деп аталып калат. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерге кирип келгенде ошол жердеги адамдардын ушунчалык кубанычы койнуна батпай, жанагы жерде ар түрдүү жакшынакай эмне сөздөрдү, ошол убакта жакшынакай ырларды ырдап жатты. Ошол ырлардын бирөөсү бүгүнкү күндө көпчүлүк эмне интернетте кенен тараган Толя аль Бадр деген, бизге ай ушундай өзүнүн нурун чачты деген сыяктуу эмнелерди ушундай шер деп коет араб тилинде, акындык жазылган ырларды ырдап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тосуп алды. Аллаху акбар деп такбирлер угулат эле. Адамдардын үйүнөн жакшынакай сөздөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды келгендигини, ушундай сонун маанайда тосуп алгандыгыны өздөрүнүн жүздөрү менен көрсөтүп турушат эле. Ар бири каалайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол инсандын үйүнө кирүүсүнө. Ар бири каалайт эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол инсандын үйүндө конок болуусуну. Караңыздар, сүйүүнү, бир туугандар, бул сүйүү деген ушундай нерсе, адам баласы ал сүйүү жүрөккө орундой турган болсо, ал нерсени кол менен же башка нерсе менен алып чыга албайт. Ансарийлерди караңыздар. Субханаллах, таң калыштуу нерсе, акыйкатта таң калыштуу нерсе. Өзү төрөлүп чоңойгон жердин эли кууп чыгара турган болсо, Аллах субханаху ва таала башка бир элди ошол инсанды сүйүп тосо турган кылып койду. Таң калыштуу нерсе. Караңыз, өзү төрөлүп, өзү киндик каны тамган жер, өзүнүн эли, өзүнүн жери ошол жерден кууп чыгарып койду. Ошол инсандын кадырына жетпеди, ошол инсанды барктай албады. Аллах субханаху ва таала башка жерден ал инсанды барктай турган эмнени ошондой жерди даярдап койду. Ал инсанды барктай турган адамдарды даярдап койду. Ал инсанды өзүнүн жеке жашоосунан, өзүнүн нафсынан дагы жакшы көрө турган инсандарды даярдап койду. Жанагы жерде ишенесиздерби, сахабалар, ошол ансари сахабалар, Мединенин жашоочулары болгон ансари сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн эч бир нерсесин аябайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үчүн бардык нерсесин берип коюуга даяр эле. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде ошол жерде үйүңү бер десе, үйүнү бошотуп өзү көчөгө чыгып жатууга дагы даяр эле. Даяр эле. Бир эле сахаба эмес, эки сахаба эмес, бардык ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тосуп алган инсан ошол нерсеге даяр эле. Себеби алардын жүрөгүнө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүү толугу менен орун алган эле. Карасаңыз, субханаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрбөй туруп, ал инсан менен мамиле кылбай туруп, ал инсан менен эч кандай туган алакасы жок болуп туруп, ошол инсанды ушунчалык сүйдү. Ошол инсанды ушунчалык сүйдү, жанагы сүйгөндүгү ар бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төсүнүн жибинен, тизгининен кармайт дагы менин үйүмө конок болуңуз деп пайгамбар саллаллаху алейхи артынан ээрчип алат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне төсүнө баратканда бардыгы менин үйүмдө конок болуңуз деп тизгининен кармайт эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Төөнүн башын эркин койгула. Ага кай жерде токтоштукту Аллах таалам буйруган дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төсү жүрүп олтуруп бир жерге барып конот. Бир жерге барып чөгөт. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшпөй турат. Анан турат дагы жанагы төө кайтып жылып, кайра эле жанагы келген олтурган, биринчи олтурган жерине кайтып келип олтурат. Ал жер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тайке журтуна, тактап айтканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын апасынын ага инилерине эмне тиешелүү жер болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүрөгүнөн ошол нерсени эңсейт эле. Өзүнүн тага журтуна барып конуп, ошол тага журту пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай урматсы менен мамиле кылып, ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакшылап эмне тосуп алуусун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалайт эле. Ошентип Аллах субханаху ва таала насип кылып жанагы төө пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне тага журтунун ошол жерине барып конот. Ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол жерге конот. Андан кийин адамдар аны өз үйлөрүнө чакыра башташты. Абу Аюб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүктөрүн алган бойдон эмне үйүнө алып кирип кетти. Себеби Абу Аюбтун үйү ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төөнөсү чөккөн жерге эң жакын болгон эле. Имам Бухари Анас радhiyallahu anhuдан риваят кылган хадисте ушундай деп айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туугандарыбыздан кимисинин үйү бул жерге жакын дегенде, Абу Аюб аль-Ансари менин үйүм эң жакын, о Аллахтын элчиси, мына менин коргонум, алейкум ассалам ва рахматуллах, мына менин коргонум деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, мына бул эшигим, мына менин коргонум деп эмне сүйүнгөн бойдон алып кирип кетти дейт. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде андай болсо барып бизге жай салыңыз,
эс ал кичине эс алып алалы деп ошол жерде Аюб аль-Ансарини буйруду дейт. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде отурукташты. Акырындан эмне ошол жерде акырындан өзүнүн ордуна келүүсүн күтүп турду. Бардык нерсе калыбына келип өз ордуна түшүп калгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийинки кадамдары эмне таштады. Ал жөнүндө ылдыйракта сөз кылабыз. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артында калып кеткен кыздары бар эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын азат кылган кулу Зейд ибн Харифтин оğlu Усама ибн Зейд бар эле. Ошолор пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан бир нече күндөн кийин жетип келди. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйлөнгөн эмне аялы Хадижени көз өткөндөн кийин үйлөнгөн аялы Сауда бинт Зама деген аялы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ошол Мединеге келгенден кийин жетип келди. Демек Мединеге келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Жанагы жерде эң биринчи кылган иштери эмне ислам мамлекетини түптөөрдүн алдын ошол ислам мамлекетине түптөштүктө себеп болгон эң негизги иштерди аткарды. Бирок аларга келерден мурда кээ бир нерселер бар, ошол нерселерге албетте токтолуп өтүүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтып өткөндөй үй бүлөсүн алдыргандан кийин Абу Бакр радиаллаху анхунун үй бүлөсү дагы Абу Бакрдын улу Абдуллах эмне ошол Айша небезди жана башка кыздарыны алып келет. Айша небез ал убакта кичинекей болот, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эмне болуп койгон кыз болот. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушун Мединеге кирип келгени ушундайча тарыхчылар баяндаган. Мединеге көчүп келгенибизде дейт Айша небез ушундай деп айтат: бизге ушул Мединенин оорусу жетти дейт. Абу Бакр менен Билал радиаллаху анху ооруп калат. Абу Бакр менен Билал радиаллаху анху ооруп калып, Айша небез ушундай сыпаттайт: мен кирсем дейт, Абу Бакр ушунчалык ысытмасы көтөрүлүп турган учур экен дейт. Анан о атаке эмне болду деп сурасам дейт, жакшынакай ыр түрүндө ушундай кылып жооп берди дейт: караңгыдан адам ыраак болсо да, балдарына күйгөн чырак болсо да, ажал келсе калбайт анын чарасы өлүм деген каш кабактын арасы деп ушундай жооп берди дейт. Жанагы жерде эмне чума оорусу тараган эле. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мен кирдим да ушундай болгон окуяны айтып, дуа кылыңыз, Аллах таалам ушул орунду көтөрсүн десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде дуа кылды дейт: о Аллахым, сенин наалатың Шайба ибн Рабияга, Утба ибн Рабияга, Умайя ибн Халафка болсун. Чындыгында алар бизди өзүбүздүн жерибизден кууп чыкты дейт. О Аллахым, Мединаны бизге Мекке сыяктуу андан да сүйүктүү кыла көргүн деп дуа кылды дейт. Анан узун туурасына береке бергин деди. Анан ошол жердеги орунду Жохфа деген тарапка жөнөтүп жиберген дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасына Аллах таалам заматта жооп берип, эмне кылды? Ошол орунду жок кылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түш көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө бир чачы апсайган аял киши Мединеден чыгып ошол Жохфа тарапка кеткендигин көрөт. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол оору чыгып кеткендиги менен жоруйт. Демек көрдүңүздөрбү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келүүсү менен Мединеге кадам таштоосу менен ушундай берекелер кире баштайт. Алда болсо ошол жанагы тарап жаткан чума оорусу. Ал убакта бир туугандар чума илдети ушунчалык катуу болот эле. Биз тарыхтан билебиз. Жана калса бир эле ислам тарыхынан эмес, башкалардын тарыхынан да билебиз, чума оорусунан нечендеген адамдар кырылып кеткендигин. Бул бир эле Араб жарым аралында эмес, жада калса Европада, батыш өлкөлөрүндө дагы бул алыскы тарых эмес, жакынкы тарыхка кайрылсак деле, мисалы 18-17 кылымда чума оорусу тарап нечендеген адамдар кырылып кеткенин билебиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп кеткенден кийин Умар радиаллаху анхунун доорунда Шам өлкөсүндө тараган чума, ушул сыяктуу илдеттер эмне бул болуп келген, боло берет бир туугандар. Ушул сыяктуу оорулар нечендеген мусулмандардын, мусулман эместердин жанын алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге келгенде дагы эмне ушундай оору тараганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне дуа кылып ошол оорунун кетүүсүнө себеп болгон. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келип отурукташты. Эми Мединеде оору башталат. Ушул жерден баштап, ушул күндөн баштап сиз менен биз Мекке доорундагы тарыхтан Медине доорундагы тарыхка көчтүк. Медине доорундагы тарых бир туугандар бир канча этаптан турат. 3 этапка бөлүп карасак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң биринчи Мединедеги даватын этабы, баскычы Мединада ислам коомун негиздөө. Тактап айтканда Мединада ислам коомчулугун түптөгөн эң биринчи кылган иши. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Мединеге келген жылынан баштап 6-жылга Худайбия келишимин түзгөн убакка чейин болгон. Андан кийинки экинчи этап, экинчи баскыч эң чоң душман менен келишим түзүү жана жер жүзүндөгү падышаларга эмне каттарды жөнөтүү болгон. Андан кийинки 3-этап
ошол башка элдерден делегаттар келип топ менен исламга кирүүсү. Бул пайгамбар саллаллаху өлгөн жылына барып да калат. Алда болсо ошол пайгамбарлыктын 11-жылы. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даваты ошол эмне Медине доорунда 3 баскычтан болду. Ошондой эле биз билебиз бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мекке доорунда жихад кылуу, согушуу, капырлар менен, динсиздер менен согушуу уруксат берилбеген амал эле. Бирок Мединеге көчүп келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул эмне жихад кылуу, согуш кылуу мушриктер менен деги эле баардык мушриктер менен согуш кылуу уруксат берилген. Бирок бунун уруксат берилгендиги бул дагы өзүнүн этаптары бар. Биринчи Аллах субханаху ва тааламдын эмне уруксат бергендиги ошол жанагы согушкандарга өздөрүнө карата жооп кылуу, андан кийин дагы ошондой өзүнүн убагына келгенде кененирээк токтолобуз иншалла. Кандай болбосун айтайын деген нерсе, Медине доорунда Аллах субханаху ва таалам ошол эмне капырларга каршы согушууга уруксат берген. Эми эң биринчи баскычтан сөздү баштайбыз албетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келгендеги эң биринчи кылган амалдары. Караңызсаңыз, бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге көчүп келди. Сырттан карасаңыз, Мекке мушриктеринин азабынан, Мекке мушриктеринин ушунчалык көрсөткөн зыяндарынан арылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келди. Ал жерде жалаң мусулмандар, же болбосо көпчүлүгү мусулмандар түзгөн шаар. Ал жерде эми мусулмандар кенен кесир ибадат кылат. Кенен кесир өздөрүнүн динин тутунат. Ал жерде эч кандай кысым болбойт, эч кандай тоскоолдуктар болбойт деп айтышыбыз мүмкүн. Албетте, бир тараптан караганда ушундай. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар Мекке мушриктеринин зулумунан кутулду эле. Мекке мушриктеринин кыйноосунан, азабынан кутулду эле. Мекке мушриктеринин ушундай динге болгон буттосуусунан кутулду эле. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жаңы сыноолор күтүп турат эле. Ал кандай сыноолор? Аларды ылдыйракта кененирээк токтолобуз. Мекке мушриктери, бир туугандар, аларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды негизи деги эле жалпы мусулмандарды жөн койгон жок. Алар 450 километр алыска барып жайгашканына карабастан колунан келишинче зыян берүүсүн улантты. Ошол эле учурда караңыз, Мекке доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын душмандары бир эле Мекке мушриктери болгон. Жалпы ошол Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынган мушриктер болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге көчүп келгенден кийин андай душмандардын саны артты. Эң ачынарлуусу ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тактап айтканда Мекке доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Мекке мушриктери ачык айкын зыян бере турган болсо, Мединеге келгенден кийин жашыруун зыян бере турган тайпа дагы чыкты. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келип отурукташкандан кийин 3 тайпа, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы согушкандарды 3 тайпа кылып бөлүп алсак жакшыраак болот. Биринчиси сырткы күчтөр. Булар Мекке мушриктери эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алыска көчүп кетүүсүнө карабастан алар өздөрүнүн эмне душмандыгын токтоткон жок. Өздөрүнүн зыян берүүсүн токтоткон жок. Колунан келишинче ар түрдүү ыкмалар менен мусулмандарды эмне кысымга алып, же болбосо мусулмандарга кыйноосун, азабын берүүнү улантты. Экинчи, Меккеден эмес, сырткы күчтөр эмес, балким ичиндеги күч бар эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы турган. Алар кимдер эле? Алар өздөрүнү мусулман көрсөткөн эмне адамдар, бирок жүрөгүндө куфуру бар адамдар. Аларды мунафык деп. Булар эми жаңы кошулду. Биздин тарыхыбызга ушул жерге чейин биз мунафык деген эмне тайпаны билбедик эле. Мына бүгүнкү күндөн баштап мунафык деген жаңы тайпаны кошобуз. Себеби мындан кийин булардын исламдын жайылуусундагы эмне ролу, же болбосо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян берүүдөгү ролу эң чоң деп айтсак адашпайбыз. Андан кийин ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ички душмандарынын бирөөсү эмне жөөттөр эле. Алар да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандык кылууда мушриктерден жана ошол мунафыктардан кем калышпайт эле. Ашат эле, бирок кем калышпайт эле. Бардыгы бири-биринен кем калышпаган тайпалар эле. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай чоң эмне коркунучка бет алган эле. Бир тарабынан караганда ушундай коркунучтар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күтүп турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам зирек эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык нерсени жете өлчөп бир кесет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул коркунучтарды, ушундай нерселерди бардыгын эске алат эле. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне хижрат кылганда Аллах субханаху ва таалам ар бир колундагы мүмкүнчүлүгү бар
хижрат кылууга мүмкүнчүлүгү бар мусулмандарга парз кылды. Демек, ошол мусулмандардын мойнунда фардул айн эле. Фардул айн дегенден максат караңыз, фардул кифая, фард өзү экиге бөлүнөт. Фикх маселесинде буну кенен токтолуп өткөнбүз. Фард айн жана фардул кифая болду. Фардул айн деген бул ар бир мусулмандын мойнуна жүктөлгөн амал, бул амалды башка бирөө аткарып коюу менен башка мусулмандын мойнунан сакыт болбойт, түшүп калбайт. Ар бир мусулман өзү аткаруу керек. Демек, Меккеден Мединеге көчүү, Меккеден Мединеге хижрат кылуу ар бир мусулмандын мойнундагы фард эле, фардул айн эле. Ал эми фардул кифая болсо, Аллах Таалам тарабынан болгон бир буйрук, бирок аны бир жамааттан бир адам аткарып койсо, калганын мойнунан сакыт боло турган амал. Түшүнүктүбү? Бул жерде көчүү андай амал эмес эле, кифая эмес эле, балким айн эле, ар бир адам көчүү керек эле. Эмне себептен десе, себеби жаңы коомду курууда өздөрүнүн салымын кошуш керек эле алар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңы ислам коомчулугун түптөп жатат. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фундамент коюп атат ислам коомчулугуна. Ошол фундаментке келип салымын кошуп, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жөлөк болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардамчы болуп, ошол жерде туруусу ар бир момун мусулмандын мойнундагы фард эле. Демек, бул нерсени аткарбагандар Аллах Таалам алдында чоң күнөөкөр болот эле. Ошондуктан бул жоопкерчиликти сезген сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте, же болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан дагы эртерээк эмне Мединеге көчкөн эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келгенден кийин Мединеде 3 түрдүү адамдарды эмне кылды? Жолуктурду. Же болбосо туурараак айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында 3 түрдүү адамдар бар эле. 3 түрдүү адамдар кимдер? Биринчиси сахабалар. Экинчиси кимдер? Исламды кабыл ала элек. Азырынча исламды кабыл ала элек. Ошол Мединеде жашаган адамдар эле. Үчүнчүсү жөөттөр эле. Яхудилер деп айтабыз. Куранда яхудилер деп аталган, яхудилер деп айтабыз. Бүгүнкү күндө сиз менен биз еврейлер деп аларды тааныганбыз, ошол эмне яхудилер эле. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип отурукташып, ислам коомчулугуну түптөйм деген шаарда эмне ушул 3 түрдүү адамдар бар эле. Эң биринчи сахабалардан баштайбыз. Сахабалар кимдер? Бир туугандар, сахабалар аныктамасы алымдар ушундай деп айтат. Сахабалар кимдер дегенде, сахабалар булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүү шарапатына ээ болгон адамдар. Ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрүп эле тим болбостон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиргендер. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына ыйман келтиргендер. Аллах Таалам тарабынан жөнөтүлгөн пайгамбар деп ыйман келтирүү. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху келиме, шахада келимесинин экинчи бөлүмү, экинчи жагы ушундай деп айтылат: мен Мухаммадты Аллах Тааламдын пайгамбары деп, элчиси деп жана эмне Аллахтын кулу деп көөлүкөтөмүн деп эмне көөлүкөтөбүз. Демек, ошентип эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарлыгына көөлүкө өткөн жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген ыйманы менен бул дүйнөдөн өткөн адамдар сахабалар деп айтылган. Түшүнүктүбү? Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн адамдар деп кое турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Жахил дагы көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Абу Толиб дагы көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көптөгөн мушриктер көргөн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ушундай көрүү шарапатына ээ болгону менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүү шарапатына ээ болгон эмес. Ошондой Аллах Тааламдын эмне неmatына кур калышкан алар. Демек, алар сахаба болуп эсептелбейт. Экинчи, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген. Мисалы, Мусайлима ибн Каззаб деген болгон. Мусайлима ибн Каззаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алдына келип, исламды кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан талим алган. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келтирген ыйманынан кайтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң душманына айланган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне пайгамбар эмес, мен пайгамбармын деп чыккан адам болгон. Ошон үчүн Каззаб деп аталып, лакабы Каззаб деп калган, жалганчы болот. Демек, ал дагы сахабага кирбей калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көргөн, ыйман келтирген, бирок эмне үчүнчү шарт орундалган эмес, ыймандын үстүндө өлгөн эмес. Аллах Таалам ал нематтан аны кур кылган. Түшүнүктүбү? Демек, сахаба болуш үчүн ушул 3 шарт орундалыш керек. Абу Бакр раддияллаху анху сахаба. Себеби Абу Бакр раддияллаху анху жердин үстүндөгү эң биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген эркек киши. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанында жанаша жүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дайыма алдынан ажырабаган инсан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирген жана ыймандын үстүндө өлгөн.
Ушул инсан жана ушул сыяктуу инсандар сахабалар деп айтылат. Түшүнүктүүбү? Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединеге келгенден кийин караңыздар, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында көпчүлүгүн сахабалар түзөт эле. Көпчүлүгүн сахабалар түзөт эле. Ал сахабалар экиге бөлүнөт эле. Мухажирлер жана ансарлар деп. Мухажирлер кимдер? Мухажирлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын таштап, өздөрүнүн соода сатыгын таштап, өздөрүнүн үйүн таштап, өздөрүнүн андан да кымбат болгон бала чакасын таштап, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын динин сактап калуу үчүн, Аллахтын динин бардык нерседен жогору коюп, өзү тааныбаган, эч бир тууган уруктук мамилеси болбогон, эч бир катташы болбогон, келишими болбогон жана ушул сыяктуу тааныбаган журтка көчкөн адамдар. Түшүнүктүүбү? Көчкөн дини үчүн, динин сактап калуу үчүн көчкөн адамдар. Демек, ушулар мухажирлер деп аталат. Эми ошол инсандарды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламен бирге көчүп Мединеге келген адамдарды өздөрү бай болуусуна карабастан, өздөрүндөгү бар нерсеси менен бөлүшүп, ошол сахабалар келген мухажирлерге өзүндөгү бар нерсени бөлүшкөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды тосуп алган жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоо кепилдигине алган Мединенин жашоочулары ансарлар деп аталат. Аллах субханаху ва таала Кур'анда булардан, мухажирлерден жана ансарлардан разы болгондугуна эмне аят түшүргөн. Аллах субханаху ва таала мухажирлерден жана ансарлардан разы болгон. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне алдында ушул сахабалар бар эле. Карасаңыз бир туугандар, сахабалар Мекке доорунда, айрыкча мухажирлер Мекке доорунун башынан кечирген үммөт. Алар кандай гана кыйынчылыкты көрбөдү, кандай гана азапты көрбөдү, кандай гана кордукту көрбөдү. Бирок ошолордун бардыгын жеңип чыкты. Ошолордун бардыгына сабыр кылды. Ошолордун бардыгына туруштук кылып, эмне өздөрүнүн ыйманын сактап калды. Сахабаларда ал жерде өздөрүнүн динини улуулоого же болбосо дининдеги амалдарды аткарууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок эле Меккеде. Себеби бийликтин бардык бутакчасы же болбосо бийлик толугу менен Мекке мушриктеринин колунда эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалардын колунда эч кандай бийлик жок эле. Ошол себептен эгерде жакшылап кунт коюп окуй турган болсоңуздар, Кур'андагы сүрөлөр Макке жана Мадани болуп экиге бөлүнөт. Меккедеги түшкөн сүрөлөр жана Мединеде түшкөн сүрөлөр болуп. Меккеде түшкөн сүрөлөргө жакшылап кунт коюп, тадаббур кылып, тафаккур кылып окуй турган болсоңуз, Меккедеги түшкөн сүрөлөрдүн көпчүлүгү Аллах Тааламдын улуулугуна, Аллах Тааламдын жалгыздуулугуна, Аллах Тааламдын рубубиятына, улухиятына далалат кылат. Жана пайгамбарлардын кыссалары, пайгамбарлардын өмүр баяндары, пайгамбарларга каршы чыккандардын акыбети жана пайгамбарлар менен бирге болуп, пайгамбарларга нусрат кылгандардын акыбети, ушул сыяктуу окуяларга бай. Ошондой эле өкүмдөр болсо жеке адамга буйрулган өкүмдөр болгон. Жеке адамга. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар Мекке доорун сүрүп турган учурда ал жерде жалпы коомчулукту түзө албагандыктан, түптөй албагандыктан ал жерде мындай жамаат менен кыла турган амалды аткаруу мүмкүн эмес эле. Ошол себептен Аллах субханаху ва таала аларга эмне кылды? Жамаат менен эмес, жеке аткара турган амалдарды гана буйруду. Андан кийин Мединеге келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам мамлекетин түптөдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариаттын негизинде жашай турган үммөттү эмне кылды? Өстүрдү жана ошондой мамлекетти, мындай айтканда, ошондой мамлекетке фундамент койду. Түшүнүктүүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени баштап берди. Демек, сахабалар Мединеге көчүп келгенден кийин ушул маселеси чечилди. Кайсыл маселеси десе, жанагы ачык айкын ибадат кыла албай аткан ибадаттарын ачыкка чыгара баштады. Мурда Мекке доорунда жада калса чогулуу мүмкүнчүлүгү кыйын эле аларда. Чогулуп бир жерде отуруу алар үчүн өтө оор, кыйын нерсе эле. Олтурат эле, бирок коркуунун астында. Же болбосо ушундай кыска убакыттын ичинде олтурат эле. Кенен кесир олтуруп, ислам талим тарбиясын алуу аларда андай мүмкүнчүлүк жок эле.
Себеби жогоруда айтып өткөндөй, Мекке элинде бийликтин бардыгы Мекке элинде болгондуктан алар ар түрдүү ыкмалар менен мусулмандарды кордойт эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге көчүп келгенден кийинки аяттарды жакшылап кунт койсоңуздар, эми мындан кийинки аяттар жалпы коомчулукка тиешелүү болгон амалдар, жамаатка тиешелүү болгон амалдар, жеке жана жалпы коомго тиешелүү болгон амалдар, ошол эле учурда жанагы мусулмандар бышып жеткенден кийинки уже даяр болуп калган учурда аткара турган амалдар эмне бар эле. Ошол нерселерди камтып алган эле. Кур'анда аяттарга жакшылап көңүл бөлө турган болсоңуз, жогоруда айтып өткөндөй, эмне Мекке аяттары айтып берди кандай нерселерди камтып алган. Ал эми мадани аяттары өкүмдөрдү көп камтып алган. Өкүмдөр эмне десең, кыл же кылба деген. Арам, адал, сүннөт, мубах, ошондой нерселер. Чүнкү ошолардын бардыгы өкүм деп айтылат. Албетте алардын кыялындагы коомду бир күндө бир айда түптөп коюу мүмкүн эмес эле. Сахабалар келгенден кийин жанагы жерде сүйүнүч менен кабыл алды. Жанагындай ачык ибадат кылуулар, алар ушундай тоскоолдуктарды көргөндөн кийин ушундай ачык ибадат кылуу алар үчүн эң чоң бир бактылуулук эле. Алар акырындан ислам ушундай коомчулугун түптөп жатканын билет эле. Бирок ошол эле учурда билет эле ислам коомчулугу бир күндө заматта дароо түптөлүп кала турган нерсе эмес деп. Бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өтө жакшы билет эле. Бул нерсеге көп кызмат кылыш керек эле. Меккедегиге караганда Мединеде эми жоопкерчилик көбүрөөк болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жана сахабаларга. Эмне себептен? Себеби Меккеде жеке адамга гана буйрулган амалдар эми бул жерге келгенде жалпы коомчулукка буйрулуп калды. Эми жалпы биримдикте болуп аткара турган амалдар эле. Түшүндүңбү? Аллах субхана ва таала караңыздар, жаңы исламдык коомдун мыйзам чыгаруу жагын жараткан Аллах таалам өзүнүн кепилдигине алды. Бул ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түптөгөн коомчулук, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түптөгөн ислам коомчулугу Аллах таалам түшүргөн шариаттын негизинде жашай баштады. Бир туугандар, бир нерсеге кыскача токтолуп кетебиз. Тарыхка жакшылап назар салсаңыз, кайсыл коом болбосун, ал коом өздөрүнүн пайгамбарлары алып келген мыйзамдын негизинде жашашкан. Иса алейхиссаламдын коому болобу, Муса алейхиссаламдын коому болобу. Туура алардын ошол алып келген мыйзамдарында өзгөрүүлөр кирген адамдын колу менен, Аллах таалам тарабынан түшкөн мыйзамдарга адамдардын колу менен өзгөрүүлөр кирип кеткен. Бирок негизинен ошол эмне мыйзам катары, мисалы христиандар Иса алейхиссалам алып келген шариятында жашашкан. Ал эми еврейлер, алар Муса алейхиссалам алып келген шариятта жашаган. Ал араб коомчулугучу деген суроого эмне деп жооп беребиз? Араб коомчулугу кандай мыйзамдын негизинде жашаган? Кайсы шариаттын негизинде жашаган? Десе, Ибрахим алейхиссаламдын эмне шариаттын негизинде жашаган. Ибрахим алейхиссаламдын шариаттын негизинде жашаган кимдин убагына чейин? Амру ибн Лухайдын убагына чейин. Амру ибн Лухай бул Хуза урусунан болгон, ошол аттуу баштуу, таасири күчтүү болгон, Мекке элине таасири күчтүү болгон адам болгондуктан ал эмне Йеменге барып Хубал деген бутту сатып келип, биринчи болуп араб жарым аралынан бутту алып келип, көп кудайлуулукту, ширк динин алып келген инсан катары биз айтып бергенбиз. Көрдүңүздөр, ушул убакка чейин Ибрахим алейхиссаламдын шариятында жашаган. Ибрахим алейхиссалам алып келген, Аллах таалам тарабынан алып келген мыйзамдын негизинде жашашкан. Бирок Амру ибн Лухай келгенден кийин дин өзгөрүлүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген учурда Ибрахим алейхиссаламдын дининен дээрлик эч нерсе калган эмес эле. Калган эле кээ бир ажынын жөрөлгүлөрү. Бирок башка нерселери бардыгы ширкке аралашып кеткен эле. Көрдүңүздөрбү? Ал эми мыйзамдарына, жашоодогу мыйзамдарына токтоло турган болсок, аттуу баштуулары келип өздөрүнүн нафсына жага турган мыйзамдарды жазып алат эле. Караңыздар, биз билебиз, жанагы төлөрү, онду төрөсү, биз бул нерсеге токтолуп өткөнбүз, арабтардын дини кандай болгон ислам келгенге чейин дегенде биз токтолуп өткөнбүз. Онду төрөсү өздөрүнчө мыйзам чыгарышкан. Эгер онду катарма-катар эркек төрөй турган болсо, болду, ал төнү коюп жиберебиз, ал оттоп жүрөт, ага эч ким тийгенге акысы жок, анын сүтүн дагы саап ичпейт. Ушул сыяктуу нерселерди өтө көп ойлоп, өздөрү каалаган эмнеде, таризде, өздөрүнүн нафсы каалаган нерседе жашашкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыккандыгынын эң негизи дагы ушул болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
иман келтиргенден кийин алар Аллах Тааламдын өкүмүнө, Аллах Тааламдын түшүргөн мыйзамына толугу менен баш ийиш керек эле. А бирок алар эмне ага даяр эмес эле, же болбосо ага ынанбайт эле. Себеби алар сүткорлук менен акча таап жүргөн эл эле. Алар зына менен акча тапкан эл эле. Алар арам жол менен акча тапкан эл эле. Аллахтын шариаты бул нерсени арам кылып жокко чыгарып келди. Бул нерсе алардын эмне кирешесин жаап коет эле. Ошол нафсы үчүн дагы эмне кылышкан? Ошол жердеги кээ мушриктер, Мекке мушриктери исламды кабыл алган эмес. Чөнтүбү, себеби исламды кабыл алса, Аллах Таалам аларды алар кылып жүргөн нерседен тыйып коет эле. Алар өздөрүнүн нафсына каалаган мыйзамдарды жазып үйрөнүп калган эл эле да. Чөнтүбү, каалаган өзү аттуу баштуулар чогулат эле, каалаган учурда каалаган нерсени жазат эле, ошол менен жашай берет эле. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Ошентип эмне кылышты? Ошондой абалда жашап турган учурда Аллах субхана ва таалам эмне шариатты жөнөттү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу шариатты жөнөткөндө алар кабыл албады. Түшүнүктүбү? Алар кабыл албады. Анан эмне Аллах субхана ва таалам Мединени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга насип кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келди. Мединеде эми ошол шариат менен жашаштык мүмкүнчүлүгү бар эле. Демек, Мединеге келгенден кийин алар эмне менен жашашты? Аллах Таалам түшүргөн мыйзам менен жашаштыкка өттү. Түшүнүктүбү? Толугу менен. Мурда жашайт эле, бирок алардын колунда мүмкүнчүлүк болбогондуктан, мусулмандардын колунда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колунда Мекке доорунда мүмкүнчүлүк болбогондуктан, толугу менен эмне ал нерсеге ээлик кыла албагандыктан шариатты эмне кыла албайт эле? Мындайча айтканда, ошол исламды кабыл алган мусулмандар менен шариатты толук шариаттын негизинде жашай албайт эле. Бирок шариаттын негизинде жашай албайт эле дегенде ушундай түшүнүңүз, жанагы шариаттын мыйзамдарын орното албайт эле. Аларда андай мүмкүнчүлүк жок эле. А бирок Мединеге келгенде ошол нерсени орнотту. Ислам коомчулугуну түптөдү. Ислам коомчулугу шариат Аллах Таалам түшүргөн мыйзамдын негизинде жашай баштады. Түшүнүктүбү? Ошентип караңыз, Аллах субхана ва таалам Куранда ушундай деп сыпаттады: "Хуаллади баата фил уммиина расулан минхум". Аллах субхана ва таалам өздөрүнүн арасынан бир пайгамбарды жөнөттү. Умми болгон пайгамбар. Умми деп саватсыз да айтат. Умми болгон пайгамбарды жөнөттү. Ятлу алейхим аятихи. Ал пайгамбар аларга Аллахтын аяттарын окуп берет дейт. Ва юзакихим ва юаллимухумул китаба вал хикма. Аларды тазалайт жана аларга китеп жана сүннөттөн эмне кабар берет. Мындайча айтканда, таалим берет деп айтты. Ошондой эле ошол аяттарга момундардын амал кылуусу жөнүндө Аллах субхана ва таалам баяндап ушундай дейт: "Ва идza tuliyat алейхим аятуху задату имана". Эгерде аларга Аллах Тааламдын аяты окула турган болсо, алардын иманына иман кошулат деди. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, мусулмандардын негизи эле мусулмандардын сыпаты Аллах Тааламдын тарабынан келген өкүмгө сами'на ва ату'ана дештик. Эмне? Уктук жана моюнсундук деп айтуусу, жана ошол замат аткаруусу. Ал эле эмес, сахабаларда Аллах Тааламдын тарабынан келген аяттарды укканда иманына иман кошулат эле. Имандары зияда болот эле, бир туугандар. Ошентип белгилүү болгондой бир коомдук формациядан экинчисине өтүү бул мындай көз ачып жумганда боло турган нерсе эместигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтө жакшы билет эле. Караңыз, бир коомчулуктан экинчи коомчулукка өтүү акыйкатта көп убакытты талап кылат. Көп жухту, күчтү талап кылат. Ошондой эле дагы көптөгөн убакыт, акча, ушуга окшогон нерселерди талап кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылды? Ошол үммөттү, караңыз, Меккеде Мединеге келгенден кийин Меккеде капырлар, мушриктердин астында жашаган коомду Мединеге келип, эми шариаттын эмне негизинде башкарып, шариаттын негизинде ислам мамлекетин түптөгөндөн кийин шариаттын негизине алып өттү эле. Эми бул нерсе чоң эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарабынан күч жумшоого муктаж эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени түптөдүбү? Эми бул даракты жөн эле ийип коюп, калтырып сугарбай койсоң эмне болот? Кургап калган сыяктуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени жөн эле таштап койсо, ал алдына жылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эмне жоопкерчиликти билет эле, жана ошол жерде эмне жанагы айтайын деген нерсе, эгерде сахабаларды ошол бойдон калтырып кое турган болсо, ал сахабалардын алдыга жылуусу, ислам өлкөсүнүн кеңейүүсү бул кыйын нерсе эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жоопкерчиликти билет эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошолорду бекемдөө иштерин алып барды. Ошол чараларды эмне кыла баштады?
ишке ашыра баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында көйгөйлөр бар эле. Ар түрдүү көйгөйлөр бар эле. Ошол көйгөйлөрдүн кайсынысы эң негизги көйгөй, тезирээк чечиле турган көйгөйлөр? Ошолорду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тезирээк чечкенге аракет кылат эле. Белгилүү Аус жана Хазрач урларынан турган ансарилер. Ансарилер өзү экиге бөлүнөт эле. Аус жана Хазрач урусунан турган. Аус деген бул бир туугандар, Аус жана Хазрач бир атанын эле балдары, бир эле атанын балдары. Бирок ошого карабастан булар эмне Мединеде Хазрач урусу менен көптөн бери согушуп келген эл эле. Мусулмандын ошол мусулман коомчулугундагы сахабалардын ичиндеги ошол ансарилер өзү Аус жана Хазрач болуп эки урга бөлүнөт эле. Алар көптөн бери пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келерде эле эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин эле согушуп жүргөн эл эле. Түшүнүктүбү? Бул биринчи тайпа, бул сахабалар тайпасы. Түшүнүктүбү? Жогоруда айтып өткөндөй, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атырабында 3 түрдүү адамдар бар эле. Алардын биринчиси сахабалар дедик. Сахабалар бул ошол жанагы Аллах таалам түшүргөн мыйзам негизинде жашаган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дайым жанында жүргөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирген жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динине нусрат кылган адамдар эле. Алар мухажирлер жана ансарлардан болуп экиге бөлүнөт эле. Мухажирлерди айтып бердик, ансарларды айтып бердик. Андан кийинки экинчи тайпа булар исламды кабыл алууга үлгүрө элек тайпалар эле. Алардын көпчүлүгү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп келгенден кийин даватынын артынан исламга келди. Көпчүлүгү даватынын негизинде исламга келди. Ошентип Бадыр согушуна бүткөндөн кийин дээрлик Мединеде мусулман эмес адамдын өзү калбады. Түшүнүктүбү? Жөөттөрдү эсептебегенде Мединеде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бадыр согушу хижранын 2-жылы болгон болсо, 2 жылдын ичинде дээрлик бардык адамдарды мусулман кылып үлгүргөн эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам себеп болгон ошолордун мусулман болушуна. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол даваттын негизинде көпчүлүк адамдар исламга келди дедик. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеге, Мединеге көчүп киргенде исламды кабыл ала эле. Ошолордун бирөөсү Абдуллах ибн Убай ибн Салул эле. Абдуллах ибн Убай ибн Салул башкалардан өзгөчөлөнүп турат эле. Бул инсандын исламы башкалардын исламынан өзгөчөлөнүп турат эле. Башкалар исламды сүйүп, чындап ыйман келтирген болсо, бул инсандын ыйман келтирүүсү Бадыр согушунан кийин эмне ачыкка чыккан, исламды кабыл алгандыгы. Бирок жүрөгүндө куфур бар эле. Бул инсан капыр болуп, эгерде мушрик болуп калып кете турган болсо, өзүнүн көздөгөн максаттарына жете албай калуусун өтө жакшы билгендиктен адамдардын көзүнө исламды кабыл алган болуп көрүнгөн. Мындай адамдарды шариятыбыз мунафык деп атайт. Түшүнүктүбү? Кур'анда бир туугандар мунафыктарды ачыктап баяндаган сыпаттардай эч бир элди сыпаттаган эмес. Мунафыктар ушунчалык көп сыпатталган Кур'анда. Жүрөгүндөгү нерселер. Себеби адам баласы сыртына карап баа берет. Биз намаз окуйбу, ла иляха иллаллах Мухаммадур Расулуллах келмесин айтабы, биз мусулман деп өкүм кылабыз. Бирок жүрөгүндө ал инсан куфур болгондук себептен Аллах таала аны эмне мунафык, Аллах таала алдында ал мунафык дер. Түшүнүктүбү? Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында ушундай адамдар пайда болду. Булардын зыяны, ислам үммөтүндө мунафыктардын зыяны бир тонар ислам тарыхы ушунча 14 кылымдык тарыхы бар болсо, ислам үммөтүндөгү 14 кылымдык тарыхта мунафыктар зыян бергендей ислам үммөтүнө эч бир насранилер дагы, жөөттөр дагы зыян бере элек. Биз келечекте жөөттөрдүн зыяндары жөнүндө токтолуп өтөбүз. Бирок мунафыктардын зыяны бардынан ашып өткөн. Себеби мунафык сиз күтпөгөн жактан сизге бычак саят. Ал эми сиз душмандарды, жөөттөрдү же башка душмандарды билесиз каяктан келишини. Бирок мунафыктар сиздин ичиңизден чыгып келет, араңыздан чыгып келет. Эң жаман нерсе ошол нерсе. Ошол себептен Аллах субханаху ва таала булардын сыпатын Кур'анда ачык айкын баяндаган. Түшүнүктүбү? Абдуллах ибн Убай ибн Салулдун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушундай каттуу душман болуусунун себеби Абдуллах ибн Убай ибн Салул, караңыздар, Аус жана Хазрач урусу согуш, Буас деген согуш болгон, экөөсүнүн ортосунда чоң согуш. Ошол согуштан кийин бир келишимге келишкен. Келгиле, тынчтык келишимини түзөйлү. Мындан кийин согушпайлы. Арабыздан бир жетекчини чыгарайлы. Ошол жетекчиге баш ийип, жашынакай ошого падышалык тажды кийгизип, падыша катары ошого баш ийип жашайлы. Мындан кийин согуш токтосун деп, ошол падыша катары Абдуллах ибн Убай ибн Салулду көрсөтүп турган учур болот. Абдуллах ибн Убай ибн Салул мына падыша болот деген учурда Аллах субханаху ва таала мусулман ошол ансарилердин жүрөгүнө, Аус жана Хазрач
адамдардын жүрөгүнө иманды салып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып келип эмне кылып коет? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Меккеден Мединеге алып келип олтургузуп, ошол жерде падыша кылып койгондо, жанагынын жүрөгүндөгү жек көрүүсү андан да аша баштайт. Себеби алардын көз карашы менен караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын бийлигин колдон тартып алган эле адам катары бааланган, сыпатталган алардын көз карашында. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ниети ал эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ниети такыр ал эмес эле. Бирок алар ошол себептүү дагы эмне кылган? Абдуллах ибн Убай ибн Салул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу душман болгон. Ар бир адам артында өзүнүн желдеттери, өзүнүн ээрчүүчүлөрү, тарапташтары болгон сыяктуу Абдуллах ибн Убай ибн Салулга дагы өзү сыяктуу адамдар кошулган. Себеби караңыздар, кандай жакшы адам болобу, жаман адам болобу, биз бүгүнкү күнгө чейин эмне көрүп жүрөбүз? Анын сөзсүз ээрчүүчүлөрү болот. Такыр мен пайгамбармын, мен кудаймын деген валиязан биллах ушундай айбан сыяктуу адамдарды дагы ээрчип жүргөн адамдарды көрөбүз. Демек, Абдуллах ибн Убай ибн Салул дагы адамдар ээрчит эле. Демек, ошол мунафыктардын башында Абдуллах ибн Убай ибн Салул турат. Келечекте бул жөнүндө көп токтолобуз иншалла. Андан кийинки үчүнчү тайпа булар жөөттөр эле, яхудилер эле. Яхудилер булар Араб жарым аралына ислам келүүдөн бир топ жыл мурда көчүп келип олтурташып калган эл эле. Ошол Ясреб шаарына көчүп келип олтурташып калган эл эле. Алар негизинен чыныгы жөөттөр эле. Ибрани деп коет, ибранилер эле. Бирок алар ошол Араб жарым аралына келгенден кийин арабташып кеткен эле. Жада калса, алардын аттары дагы араб аттар болуп кеткен. Бирок ошол эле учурда алар өздөрүнө еврей деп, өздөрүнө жөөт деп, өздөрүнө бардык элден бийик деп сезишет эле. Арабтарды эл катары көрбөйт эле. Арабтарды эл катары көрбөгөндүгү Кур'анда дагы ачык баяндалган. Карасаңыз, Аллах Таала ушундай деп айтат: "Ва минхум ман ин ta'manhu би динарин юаддихи илейка". Алардан ушундайлар бар, динар берсең, аны кайра өтөт дейт. Жана алардан ушундайлар бар дейт, "Ва минхум" дейт, ушундай адамдар бар дейт. Акча берсең дейт, көп акча берсең, алар өтөбөйт. Алардын андай кылгандыгы дейт, бул эмне умми адам, лейса алейна фил уммиина сабил. Биз уммилерге эч нерсе карыз эмеспиз деп ушундай нерсе айтат эле дейт. Көрдүңүздөрбү? Арабтарды эл катары көрбөйт эле. Булар ошол Мединеде жашап, булардын дининен төлгө салуу, сыйкырчылык кылуу жана ошого окшогон нерселерден башка эч нерсеси калбайт эле. Булар динине дават кылбайт эле. Демек, булар Муса алейхиссалам алып келген динден алыс эле. Алысташып кеткен, өтө алысташып кеткен эл эле. Өздөрүнө элдердин арасында адам коомчулугундагы эң шарапаттуу, даражасы бийик болгон адам катары сезет эле. Эң таң калыштуусу ушул сезим, ушул алардагы жүрөгүндөгү орун алган ишеними бүгүнкү күнгө чейин. Бүгүнкү күнгө чейин алар адамдарды, башка адамдарды, еврейлерден башка адамдарды эл катары көрбөйт. Түшүндүңбү? Ошондой эле алар Мединеде жашап, Мединенин экономикасын колго алып койгон эле. Караңыздар, эң негизги нерселер ошолордун колунан өтөт эле. Кийим-кечек, дан, караңыздар, кийим-кечек, дан жана шарап, арак шарап ушулардын колунда эле. Ушулар импорт кылат эле, монополия кылып алган эле. Андан кийин курманы экспорт кылышат эле. Себеби Мединеде курма өсөт эле. Ошондой эле курал жаракты дагы ушулар чыгарат эле. Демек, эң адам баласынын жашоосундагы эң негизги нерсе болгон дан, согушта эң көп колдонуучу, көп согушкан адамга эмне керек? Курал жарак керек. Аус менен Хазрачты кылымдар бою согушуп келген эл дедик. Демек, аларга курал жарак керек. Ушул нерселерин алгандан кийин арабтар ислам доору келгенге чейин өтө көп арак ичишкен. Шарапты ушундай баш оту менен кирип кетишкен. Анын далили пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул аят түшкөндө, арактын арамдыгы болгон аят түшкөндө, Мединеде арыктай болуп аккан шараптар. Көрдүңүздөрбү? Арыктай болуп аккан. Демек, ушунчалык көп ичкен эле. Буларды колго алгандан кийин эмне ошол элдин ушундай эң чоң кирешелүү ушундай сода сатыгын колго алып койгондон кийин алар эмне кулдай болуп жашап берет эле, кулдай болуп иштеп берет эле. Ошол эле учурда алар эмне кылат эле? Үстөгү менен карыз берет эле. Бүгүн биздин тил менен айтканда процентке акча беришет эле. Булар ушунчалык дүйнөнү жакшы көргөн эл, Аллах субханаху ва таала бул жөнүндө Кур'анда баяндаган. Ушунчалык дүйнөнү жакшы көрүп, дүйнөнүн бардык нерседен жогору коюп турган эл.
Караңыз, кайсыл жерге барбасын, булар ошол жердин экономикасыны колго алууга аракет кылат. Жана экономикасын колго алгандан кийин ал эл буларга кул болуп иштеп берет. Арабтардын жеринде жашап атат. Элестетиңиз, арабтардын жеринде жашап атат. Келгенде эл ошого карабастан арабтар буларга кулдай болуп иштеп беришет эле. Арабтар булардан үстөгү менен эмне алышат эле? Акча алышат эле. Акча алып, аны иштетип жибереби? Же болбосо курал жарак алып, аны согушта жок кылып салабы? Андан кийин булар ошол күрөөгө койгон жерлери, күрөөгө койгон үйлөрү эмне болот? Еврейлердин ошол жөөттөрүнүн колуна өтүп кеткен эле. Бул бир туугандар бүгүнкү күнгө чейин ушундай нерсе. Гитлердин, биздин тарыхтагы Гитлердин, бир туугандар, жакынкы тарыхтагы Гитлердин еврейлерди антисемитизм деп коет, ушундай анда сезим болгон, аябай жаман көргөн, еврейлерди аябай катуу жаман көргөн. Ошол жаман көргөндүгүнүн себебини тарыхчылар ушундай деп айтышат. Ал ошол ушундай деп эсептеген дейт, биринчи дүйнөлүк согушта Германиянын утулуп калышына ошол еврейлер себептүү деп айткан дейт. Ошол Германиянын экономикасынын кулашына, кыйрашына ошол еврейлер себеп болгон дейт. Кандайдыр бир деңгээлде чындык бар ушул нерседе. Еврейлер себеп болгон. Бар нерсе. Ошол себептен еврейлерди ушунчалык жаман көргөн дейт. Мейли, ал башка нерсе. Айтайын деген нерсе, ошол еврейлер кайсыл жерге барбасын, ошол жердин экономикасын алып, ошол менен аларды эмне багындырып алууга аракет кылышат. Бул ошол Ясрибте дагы ошондой эле абал болгон. Жанагы үстөк менен акча берүү, процент берүү булардын бул амалы бир туугандар. Бүгүнкү күнгө чейин ойлойсуздарбы, мына миллиарддаган чоң банктардан келип аткан кредиттер бул бир мусулман адамдын акчасы деп? Жок, бир туугандар, бул ушул жөөттөрдүн акчасы. Сиз менен биз базарда бутубузду үшүп, бутубузду тоңдуруп, ошол процентке акча алып алып, же болбосо кредитке акча алып алып, ошого гана иштеп бергенибиз калбаса, эми көпчүлүк бүгүнкү күндөгү адамдарды айтып жатабыз, албетте биз эмес. Андан башка эч нерсе кылган жок. Алар эмне акчаны алып атат, биздин эл болсо өзүнүн ден соолугу менен курбанчылык кылып берип атат. Куттум арабтардын абалы деле ушундай болгон. Башка эч нерсе болгон эмес. Ошентип яхудилердин дагы бир сыпаты болгон, булар фитна уюштурууну аябай жакшы көргөн. Ушунчалык фитнаны жакшы көргөн эл болгон. Себеби эки тарапты согуштуруп койсо, булар сырттан карап турат, эки тарап согушканда курал жаракка муктаж болот. Ошол эле учурда эки тарапты согушканда бири-биринен ынтымак кетет, ынтымак кеткенде алардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылуу жеңил болот. Бүгүнкү күнгө чейин эле ошондой бир туугандар, алыс барбаңыз. Бүгүнкү күндүн тарыхына жакшылап карап көрсөңүз, болуп аткан согуштар, болуп аткан эки мусулман элдин бири-бири менен кагылышуусу, же болбосо ошол сыяктуу нерселер көпчүлүк учурда, албетте бардык учурда деп айтпайбыз, көпчүлүк учурда ошолордун бир провокациясынын эмне жыты байкалат. Ошол эле адамдар эки мусулманды уруштуруп коюп, мусулмандар бул жакта өлө берет, алар болсо сырттан курал жарагын сатып, ошо менен эмне акча камдай берет. Ошондой болгон. Андан кийин согуш бошошу менен жанагы эл жанагы согуштан бошоп, анан эл кичине тиричилик кылыш керек да, арабтар тиричилик кылыш керек. Негизи эле арабтардын ошол Медине элинин кирешеси курмандараак болгон. Түшүнүктүүбү? Курмандараак болгон. Анча-мынча кербен болгон. Андан башка мал чарбачылык жок болгон, эгин эгүү дыйканчылык жок болгон. Ошол аз кирешесини дагы эмне кылган? Еврейлер алып койгон уже. Аз кирешени дагы еврейлер алып койгон. Ошол еврейлер 3 ууру болгон. Бану Кайнука, Бану Надир жана Бану Курайда. Бану Кайнука менен Бану Надир Хазрач менен эмне келишим түзгөн адамдар болгон. Ал эми Бану Кайнука болсо, бул ким менен? Бану Курайза болсо, бул Аус менен келишим түзгөн адамдар болгон. Булар Мединенин сыртында жашашкан. Булар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды күткөн жана билген. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге кирип келгенде билген ушул инсан пайгамбар экендигин. Түшүнүктүбү? Бул нерсенин далили, караңыздар, Аллах субханаху ва таала Куранда айтат. Аллах субханаху ва таала Куранда айтат. Алар дейт, ушундай дейт. Алладина атайнахумул китаба я'рифунаху кама я'рифуна абнаахум. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өздөрүнүн балдарын тааныгандай тааныйт дейт. Балдарын тааныгандай тааныган. Көрдүңүздөрбү? Бунун далили Хуяй ибн Ахтабтын кызы Сафия, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, айтып берет. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыккандан кийин мен ушул менен жыйынтыктайбыз иншалла. Мен дейт, кичинекей убагымда атам дейт, мени аябай жакшы көрөт эле дейт. Ошондой эле менин авам бар эле дейт. Авам Абу Ясир деген, ал да мени жакшы көрөт эле. Дайым келгенде мага шириндик алып келет эле дейт. Күндөрдүн биринде келди дейт. Келип экөө гамдын үстүндө дейт. Гамдын үстүнө кирип келди дейт. Анан мени көңүл дагы бөлгөн жок. Чуркап барды, мага көңүл деле бөлгөн жок дейт. Ошондо мен алардын сөзүнө кулагым илинди дейт.
Ошондо атамдан сурады дейт. Ал ошол пайгамбарбы деп. Биз күткөн пайгамбарбы деп сурады дейт. Анан атам ооба ошол деди дейт. Анан жанагы сен аны аннык далилдер менен таандыңбы дегенде ооба дейт. Анан сурадым, абам сурады дейт. Эмне кылабыз эми? Ээрчейбизби дегенде Аллахка касам ичип айтамын дейт. Менин денемде жан болуп турган учурда дейт, мен ага карата душмандык гана кылам, андан башка эч нерсе кылбайм деди. Көрдүңүздөрбү? Бирип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам душмандык кылган. Дагы бир далили эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында Абдуллах ибн Салам исламды кабыл алган. Абдуллах ибн Салам исламды кабыл алып, ачык далилдер менен келген пайгамбар саллаллаху алейхи жооп бергенден кийин, исламды кабыл алгандан кийин айткан, мен жашырып туруп еврейлер чакырып мен жөнүндө сурагын деген. Еврейлер келгенден кийин Абдуллах ибн Саламдын силердин араңарда орду кандай дегенде, ал эң жакшыбыз, эң жакшынын баласы жана эң алымыбыз деп айтат. Абдуллах ибн Салам исламды кабыл алсам не дейсиңер десе, ал андай болушу мүмкүн эмес дейт. Абдуллах ибн Салам көшөгүнүн артынан чыгып келет, мен ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху дейт. Жанагы жерде, ошол жерде карап туруп, сен эң жаманыбызсың жана эң жаманыбыздын баласысың жана сен эң наданыбызсың дейт. Ушундай дооматчык калк болот бир туугандар. Шунчалык надан, шунчалык ыплас, жердин үстүнө бузукулук тараткан жөөттөрдө элдин өзү болгон эмес. Болбойт дагы. Жердин үстүндө эң жаман пайгамбарларды өлтүргөн эл булар. Булар пайгамбарга кыянатчылык кылган эл. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дагы булар жөн калтырган эмес. Келечекте ал жөнүндө кененирээк токтолобуз. Аллаху алам, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Иншаллах Аллах субхана ва таала насип болса, кийинки сабактан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ислам коомчулугун түптөө деген жерден баштап кетебиз.